Достор, азыр биз мына Баткенди аралап, Баткендеги азыр абалды, азыркы ушу реалдуу абалды көрсөтүп берейин деп турам. Кечетен бери Баткенде жүрөбүз. Азыр абалды жакшы дегенге болбойт. Дүкөндөр жабык, ашканалар жабык. Биринчи серин гана мына жолдо ошол аскердик техникалар жана ушул жердеги машиналар ары бери өткөнүн көрсөк болот. Андан башка дээрлик мындай кыймылдаган эч нерсе жок. Бирок ошол облустук администрациянын алдында элдер топтолуп турушат. Алар ошол Бишкектен келген чоңдордун бир чечкиндүү аракетин күтүп атышат. Так, светофорго келдик. Мына жерден канал курулуп тур. Мына ушул каналга суу ошол жана төрткүл суу сактагычынан келет. Төрткүл суу сактагычына суу жанагы Көкташтагы талаш болуп аткан ошол жанагы Головной деген жерден келет экен. Негизинен абал ушундай азыр. Мен өзү ушул бүгүнкү конфликтти бир башкача өңүтүнөн айтып бергим келип турат. Негизи эле ушул нерсеге буга чейинки ушул кыргыз бийликтеринин кылган мамилеси дагы абдан чоң ролду ойногон десем болот. Анткени буга чейин ушу 30 жылдан бери жанагы Баткен окуясы болгондон бери 91-жылы болду. Ошондон бери 30 жыл өттүр. Ошол 30 жылдан бери биз Баткенге Баткен облусу деген статусту гана бергенбиз. Статустан башка эч нерсе бербепбиз. Чоңду көбөйтүпбүз. Шаардын мэри пайда болуптур, райондун акими пайда болуптур, губернатор пайда болуптур. Ар түрдүү ошол көзөмөл органдары, мекемелер пайда болгон. Бул жерде ошол келген чоңдун баардыгы коррупция менен гана алектенген десек болот. Дээрлик мына шаарда шаардын инфраструктурасын түзүү, шаарды шаардай кылып куруу деген сыяктуу иштердин эч бири болбогону көрүнүп турат. Шаарда бир дагы мисалы эң эле жөнөкөй нерсе бир дагы таштанды желек дагы коюлган эмес. Мына жерде гана тротуар бар экен. Бул тротуарды да тротуардай кылуу оңдолгон эмес. Бирок ошол эле учурда жеке сектор бир аз жанданган. Жеке сектор жанданган менен анын ичинен дагы ошол бийлиги бар, байлыгы бар адамдардын гана ошолорго тиешелүү гана жеке сектор өнүккөн десек болот. Калгандарынын эч нерсеси өнүккөн эмес. Чек араны бекемдөө тууралуу дээрлик эч кандай бир аракет болгон эмес. Мына жерде азыр базардан өттүк. Бул жерде базар дагы курулган эмес. Жок дегенде бир базарга бир өзүнчө бир орун бөлүп, ошол жерди базар кылып, элди ошол жерге уюштуруу деген дагы аракет болгон эмес. Базар кадимки 4 көчөнүн бою базар экен. Ошол жерде бир 3-4 дүкөн пайда болуп калыптыр. Мына ошол жерде базар болуп атат. Андан башка дээрлик эч нерсе жок көргөзө турган Баткенде. Мына эң негизги деген паркы ушул экен. Мына кичинекей алакандай жерге ушу кичинекей парк курушкан. Андан башка эч нерсе жок. Азыр мына жерде Бөкөнбаев атындагы мектеп экен. Мына ушул мектепке баягы эвакуацияланган адамдарды алып келип жайгаштырып атышат. Аларга ошол кайра эле бийликтин эмес, элдин көп жардамы болуп атат. Эл өзү район айыл болуп, андан сырткары жаштар, ишкерлер дегендер өз ара уюшулуп жардамдарды берип атышат. Бул жерде облустук администрация жайгашкан. Облустук администрациянын алдында азыр адамдар топтолушуп турат. Бирок алар турган менен алар эмне кылып турушат, эмнени талап кылып атышат, алардан сурасаң эч нерсе айтпайт. Камера көтөрүп барсаң, камераңды өчүр дейт. Ошол кыйкырып жанагындай кылышат. Андан башка дээрлик эч нерсе жок.